эң эле оңою бул деген массаж. Кээ бирде биз врачтар деле туура эмес диагноз коюп калышыбыз мүмкүн. Компьютерная томограмма, лабораторный анализдерди тапшыргыла, канды обязательно тапшыргыла дейт. Башым ооруп атат, мойнум ооруп атат, колум чымырап атат. Саламатсызбы, урматтуу достор. Бүгүн дагы сиздер биринчи байлык ден соолук подкастында конокто биздин врач-невропатолог Гүлбара Манаповна Токтохаджаева биздин конокто. Саламатсызбы, Гүлбара Манаповна? Саламатсызбы. Гүлбара Манаповна, сиз канча жылдан бери ушул невропатолог кесиби менен иштеп келе жатасыз? Эмне үчүн невропатологду тандадыңыз? Айтып бере аласызбы? Албетте айтып бере алам. Мен школдо окуп жүргөндө эле мындай бир ата энем айтчу да, сенде бир мындай мүнөт бар дечү. Анткени мен өзүмдүн байкемдин баласын, ДЦП менен төрөлгөн баласын 6 айда мен диагностировать эттим да. Таң калыштуу. Мен аны карап атып, байкемдикине келгем да, анан кийин баласын ойноп атып байкадым да, бир жерде бир капталы такыр кыймылдабайт. Анан кийин айттым, бул эмне үчүн мунун бир капталы кыймылдабайт? Ошондо канча жашта элеңиз? Өзүңүзчө канча класста окучу элеңиз? 10 класста окуп жүрүп эле. 10 класста болчумун. Жок, 9 экен. 9 класста болчумун. Анан кийин айтып калдым, эмне болду бул менен десем, бул бала менен. Алар жок, жакшы эле дешти. Канча жашта эле? 6 айга жетпей, где-то 5 айда болчу. Көрсө, прививкадан кийин грипп болуп оруптур да. Гриппке карабай прививка кылып койгон окшойт. Мен оюмча да. Анан кийин мен байкадым, бир капталы вообще иштебей атат дедим. Мына карасаңар деп, анан сразу эле докторго алып кетишти. Алып барып, анан кийин ошондо диагноз коюлуп, оказывается, левосторонний ДЦП экен. Детский церебральный паралич. Ошондон кийин эле ал баланы баарыбыз лечение кыла баштадык да. Экинчи случай болсо, улуу байкемдин кызы менен ойноп аткам. Ал болсо менден где-то 10 жаш кичүү да, 12-10 жаш кичүү. Ошондо мен 12 экенмин да. Анан ойноп атып эле, оозуңду аччы, мен доктор болом деп эле монтип ойночумун да. Анан кийин оозун ачса эле, таңдайында, оозунун үстүндө таңдайында бир кара нерсе турат да. Анан кийин эмне, жвачкабы же эмне бул деп сурай баштасам, эчтеке деп калды. Анан кийин өзүм колумду мындай карап, колум менен карасам, чыкпайт да, алып коеюн дегем да. Анан жок, тооздан чыкпайт. Анан чуркап бардым несине, байкеме, караңызчы, могу жылдыздын оозунда ушундай болуп атат десе, жеңе карап, ой, что-то мындай неме экен да, туура эмес бирдеме экен, доктурга көрсөтүш керек экен деп алып кетишкен. Ошентип анан кийин атамдыкын, апамдыкын деле карай берчүмүн да. Эжем өзү медик болчу, равматолог эжекем. Анын фонендоскопторун, инструменттерин алып эле, алар менен да ойной берчүмүн да. Демек, сиз кичинекейиңизден эле бессознательно дегенде эле ошондон эле доктор болгуңуз келиптир да. Ооба, ошон үчүн мен өзүмдүн жок, тоозун менен докторду таңдадым. Анан кийин 81-жылы өттүм окууга. Өзүм өттүм. Анан кийин өзүм окуп, бүтүп, где-то уже 37 жыл, 40 жылга келип калды, доктор болуп. Жакшы. Жакшы, Гүлбара Манаповна, бүгүн сиз менен ушу биздин көрүүчүлөргө бир пайда келтирсек жакшы болот эле. Өзүңүз жөнүндө аябай жакшы айтып бердиңиз. Эмне үчүн врач болуп калганыңызды. Демек, врач болуу кесибин ички дүйнөң менен, бүртүк каалооң менен каалаганда гана доктор боло алат экен. Доктор деген эмне? Ар дайым өзүн тартуулайт, бирөөгө тартуулап, өзүнүн эмгегин, билимин, убактысын 40 жылдан бери иштеп жүрүптүрсүз, ошо институтты бүткөндөн бери. Бизде эң баягы эле
тез кездешүүчү оорулардын бири бул грыжа, протрузия дейт. Сизге эми оорулуунун экиден бири эле ушулар менен келишсе керек деп ойлойм. Сиз ошол грыжалар жөнүндө айтып бере аласызбы? Как часто встречается? Анан биздин көрөрмандарга да айтып кетет элем, көп медицинада терминдер орус тилинде да эмес, башка тилдерден келип чыгышы мүмкүн. Ошол эле латын тилинен, грек тилинен келип чыгат. Анан биз медиктер 6 жыл эмес, 9 жыл анан өмүр бою окуйбуз. Ошонун баары орус тилинде окуп келгенбиз. 70 жыл орус тилинде жүрдүк. Эми кээ бир сөздөр баягы орусча болот, ага таң калыштын кереги жок. Түшүнбөсөңүздөр сиздерден сураныч комментарийге жана жазып суроолорду сураңыздар, биз жооп беребиз. Түшүнүктүү болбой калса, бирок аракет кылабыз кыргыз тилинде өзүбүздүн эң бай, эң кооз биздин кыргыз тилинде айтып берүүгө аракет кылабыз. Жок, тоозу. Гүлбарым Анаповна, мен ушул грыжалар жөнүндө айтып кетсеңиз, как мындай кандайча тез кездешет, эмнеден келип чыгат, деги эле грыжа деген эмне, протрузия деген эмне? Негизи бул адамдын денесинде баарыбыз билебиз, муундар бар. Ошо эң основной неме позвоночник да, позвоночный столб деп коет. Ошо позвоночный столбту кишини кармаган ошо позвоночный столб аябай катуу, аябай көп нагрузканы выдерживать эткенде позвоночник. Ошо эки позвоночникте мындай самый распространенный протрузия, анан кийин грыжа. Ошо протрузия деген эмне? Протрузия деген баягы остеохондроз дегенди баары эле билишет болуш керек. Ошол эки остеохондростун началасы, остеохондрозго кирет да булчу. Биринчи остеохондроз болот. Остеохондроз, анан кийин жана эки муундун ортосунда кемирчек бар го. Ой. Ошо кемирчек деп коебуз, хрящ деп коебуз биз латинче, орусча. Ошол экинин ичинде ядро. Ядро ортосунда ядро бар. Ал ядрону фиброзное кольцо курчайт. Ошол эки ортоңкусу ядросу чыгып калганда ошол экини протрузия дешет да. Протрузия деп аталат. Ал протрузия болсо кийинчерээк лечение кылбаса, фиброзный кольцо разрыв болуп кетсе, ошондо грыжага өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ага жеткизбей, жаңы эле башталып келатканда, эң биринчи оорулар башталганда эле, белде оору башталса, ошондо эле гана доктурга келиш керек да, сразу эле. Ошондо лечение жакшы болуп кетет да, протрузияны лечить этсе болот, дарыласа болот. Ал болсо өзүнчө жоголуп кетет дарылагандан кийинчи, бирок өзүнүн ордуна келет. Ал дарылабаса, көбүнчөсү биздин адамдар ушундай да, чыдамкай. Кыргыздар негизи биз чыдамкайбыз. Жүрө беребиз. Бул эмнеден башталат протрузия? Биринчиден туура эмес отургандан башталат. Кичинекей балдар школдон жана сколиоз деген оорулар да бар эмеспи? Ал дагы позвоночный столбтун оорусу да. Ошондон гана да башталат. Туура эмес отургандан, школдон. Кийин чуркап жүрүштө жылып калса, туура эмес жыгылганда компрессия деп коет, компрессионный, мындай жыгылганда оорутат го. Ошондо дагы мүмкүнчүлүк да протрузия болуп калышычы. Анан кийин оор нерселерди туура эмес көтөргөндөн да болот. Анын өзүнүн бир правиласы бар да. Ошол эки правилаларды соблюдать этсе, протрузия болбойт. Негизичи. Гүлбарым Анаповна, мына сиз биз грыжалар жөнүндө, протрузиялар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Көбүнчө кайсы омуртканын бөлүгүндө болот? Моюндабы, белдеби, көкүрөктөбү же чычаңдабы? Негизи көбүрөөгү ошо белдики болот.
моюнда, белде. Көбүнчөсү ошо белдики, анан кийин моюндуку. Анткени көбүрөөк жүктүү ушулар ташыйт, десек болот. Анан кийин отурганда кишилер мындай иштегенде дагы азыр болсо неме болуп атпайбы, жана баары эле кичинекей балдар дагы телефон алып эле моюндары монтип отурушат го, телефонду карапчы. Ошо да туура эмес да, ошол үчүн основной причиналары ошондой болот. Бел жактан көбүнчөсү, анан кийин моюн жактан. А көкүрөктөн деле болот, бирок азыраак болот. Ооба. Ошон үчүн Мынакей сиз айтып кеттиңиз, биринчи баягы кыймылды аз болгондон кийин, экинчи кайсы травмаларды айтып кеттиңиз, үчүнчү кайсыл себептер болот дагы? оор нерселерди көтөргөн. Бул эми профессиональный деп койсок болот, оор жумушта иштегендер же болбосо баягы капысынан эле тез эле оор нерсени көтөрө койсо, спортсмендерде дагы кимдерде боюнда бар аялдардыкы да болушу мүмкүн да. Боюнда бар аялдар кээ алар деле мындай үйдө оокат кылышат, ушунча дагы баягы көтөрүп жүргөн, баласы көтөрүп жүргөн, анан кийин гормональный фон дагы меняться этет да, ошолордуки дагы сөзсүз таасир этет. ооба. Эми кандайча ооруйт, кандай белгилери бар? Баш ооруйбу же эмне болот, же жөн эле ошол жер ооруй баштайбы? Мына мен да азыр байкап атам, мойнумда бир аз ооруганын байкап атам. Негизи моюндагы протрузия башта баш ооруйт, мойну талыйт, кээ бирөөлөрдүкү колдору чымырайт, колум уктап калды деп келишет да көбүнчөсүчү. Башым ооруп атат, кулагымда чуулдайт, колум уктап калып атат, же кумурскалар чуркап жүрөт, же кээ бирөөлөрдүкү даже болот сезбей дагы алышат да. Моюн жактарынчы, колдорун, моюнун өйдө жактарын сезбей калышы да мүмкүн. Ошол экилердин биринчи признактары ошол болот, белгилери. Мен өзүм жөнүндө да айтып кетейин, биринчи ушул остеохондроз болгондо мүмкүн ошол кезде мага ушундай диагноз коюлган эмес, бирок айтылганда кулагым жана телеграфный столб сыяктуу дың деп турчу да. Анан барып башым ооруй баштады. Бул ошол белгилери. Анан невропатолог врачка барганда ал мага ошо дары жазып берип, анан бассейнге барыңыз деген. Мен ошо бассейнге барып айыгып кеттим. Эми айыгуу жолдоруна өтө эле. Биринчи себептерин айтып кеттик, дагы жолу кайталап кетели. Аз кыймылдоо дагы, оор көтөрүү, травмада жыгылганда, туура эмес жыгылып калгандар кээ бирөөлөр. Анан дагы боюнда бар аялдардыкы гормональный фон ошо да меняться эткен. Кээ балдардыкы тез баягы туура эмес отурганда, көнүмүч туура эмес отуруп калат го, баягы бир эмесин ошондо болот. Ал болсо мындай көбүнчөсү унчукпай эле жүрө беришет го, чыдамкай болуп. Ошол эки биринчи признактар пайда болгондо эле сразу доктурга келиш керек да. Анткени доктор деген карайт, биз карайбыз, диагностика кылабыз, анамнез собирать этебиз, мындай сурап, анан эмнеден башталды, кандай болду деп баарын изилдейбиз. Анан кийин обследованияга жиберебиз. Демек азыр биз методы диагностики кандайча ошону билебиз, биринчи врачка келгенде сурап, эмнеден, кандай врач обследование кылат. Мисалы үчүн мен баарын карайм. Өзүбүздүн неврологический обследование бар да. Ошол экинин баарын карайм. Муундарды баарын мындай басып, карап, рефлекстерди карап, анан кийин обследованияга жиберем. Обязательно кан тапшырыш керек. Кандан эмне көрсөтөт? Лаборатордук анализдер эмнени көрсөтүшөт? Лабораторный анализдер аябай көп информация берет. Мисалы үчүн ошо баш менен ооруп келдим деп келет да, башым ооруп атат, мойнум ооруп атат, колум чымырап атат деп келет. Анан кийин мен айтам, лабораторный анализдерди тапшыргыла, канды обязательно тапшыргыла деп. Кээ бирөөлөр айтат, жок, ошону тапшырбай эле мындай эле дары жазып бергилечи дейм. Мен түшүндүрөм.
эмне үчүн лабораторный анализ? Общий анализ крови тапшырганда обязательно бул оорудан бөлөк башка оорулар чыгып калышы мүмкүн. Анемия, мисалы үчүн анемия же нехватка кальция, калия, железа, остеопороз дегендердин баары чыгат да, түрлөрү аябай көп. Анан кийин биздин клиника эмне клиника? Биз деген азыр превентивная медицина болуп атпайбызбы? Оорунун алдын алуу, профилактика деген. Ошон үчүн биз аябай ушул моментке аябай значимый көңүл бурайбыз да. Азыркы кезде дары жолу айтып кетмекчимин, биздин көрөрмандар Гүлбара Манаповна авиценна клиникасында невропатолог кесиби боюнча кабыл алат. Ушул авиценна клиникасы, Гүлбара Манаповна иштеген авиценна клиникасында превентивный же алдын алуу медицина деген максат коюшуптур. Ушул долбоордо иштеп атышыптыр. Экинчиден компьютерная диагностика, компьютерная томограмма. Бул деген самый основной метод обследования, да? Бул ушу именно компьютерная томограммадан билинет, ушу протрузия барбы же жокпу деп. Кээ бирде биз врачтар деле туура эмес диагноз коюп калышыбыз мүмкүн. Аны эч качан исключать этпейм мен, но чтобы подтвердить, чтобы уже точно знать, что есть протрузия, мен рентген эмесмин да. Ошон үчүн мен обязательно компьютерная диагностикага жиберем. Биздин клиникада компьютерный томограф бар. Ошон үчүн оңой да. Азыр эле менден өтүп, сразу барып компьютерный томографияны өтүп келишет. Эртеси күнү сразу эле диагноз подтверждение болгондон кийин дарылап киребиз. Же болбосо мынакей сизге приемго келди, башка жака чуркабай ошол эле жерден анализ алынат, ошол эле жерден компьютерный томограф болот. Бул ыңгайлуу. Азыркы убакта убакыт жетишпейт эмеспи? Жакшы. Ошо аябай жакшы да, биздин клиникада ошо компьютерный томограф бар. Ыңгайлуу болобу. Бул оорунун диагностикасын дары жолу санап кетсек, биринчи сизге приемго келет экен компьютерный томограф, рентген болобу? Диагностика методдоруна киреби? Кирет, рентген да кирет, УЗИ киреби? УЗИ общий профилактическийге кирет, ооба. Анан лаборатордук анализдер, ооба. Жакшы. Анткени жалаң протрузия деп дагы ойлойбуз, анан кийин баягы ички аппараттар деле ооруса, алар дагы белги берет да. Ошон үчүн методом исключения УЗИни дагы назначать этебиз да, если при обследовании мындай подозрение болсо для диагностики. Диагностика деп биз медицинада айтабыз, мүмкүн башка оорулардан кийин деле баш оорушу мүмкүн, моюн оорушу мүмкүн. Гүлбара Манаповна, мына азыр оорунун белгилерин айттык, кантип диагностика кыларын айттык. Эми болсо кандайча дарылайт? Протрузия убагында сөзсүз эле хирургияга барыш керекпи же грыжа убагында барыш керекпи? Дейли операция жасаш керекпи же жасабаш керекпи? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Мунун лечениясы мындай да, начальный эң жаңы эле башталып келатканда жөн эле лечить этип койсо болот. Массаж. Эң эле оңою бул деген массаж. Массаж аябай жакшы лечение кылат да. Туура жасаса, бирок специалист, ошо массажды жасаган массажист образованиясы жакшы болуш керек да, медицинский образование. Ал сразу эле массаж менен оңдоп коет. А если протрузия уже чоңоюп кетсе, да, степени жанагы грыжага өтүп бараткан протрузиялар болсо, алар уже грыжага өтүп кетет, анан кийин грыжаны деле ордуна койсо болот. Бирок опять степенден башталат да, кайсы степени болот экен. Хирургка болсо самый последний очередьте жанагы киши баспай калганда, табарсыктан туалетке барбай калганда, когда нету мочеиспускания, когда уже задержка стула есть. Ошондо гана бар. Убакытта ушундай осложнениялар болушу мүмкүн. Бул осложнение деген грыжа, аябай чоң грыжа болгондо, жанагы корешокто, анан кийин спиной мозг мындай сдавливание болуп кеткенде, ошондо гана обязательно срочно оперировать, нерв тамырын басып,
ошондо гана барыш керек да, операция кылыш керек. Ошон үчүн сиз азыр айтпадыңызбы, профилактический медицина, превентивный медицина деп баардык биздин көрөрмандарга айтышыбыз керек, ооруну алдын алуу. Ошон үчүн врачка оорубай келип алдын алыш керек депчи. Жок, тоозу Сиздерде жана чекап деген эме боюнча кандайча айта аласыз? Ушул азыркы кезде мода өтүп баратат, мисалы мурда мисалы жана сертификаттарды бааняга же болбосо башка нерсеге берсе, азыр болсо чекап подарить этмей жакшы бир мода болуп баратат. Ошол жөнүндө барбы? Ой, чекап деген аябай жакшы нерсе да. Мен ушу чекапка аябай сүйүп калдым да. Ушу чекапты ким чыгарды, ошо кишиге чоң рахмат айтыш керек. Эмне үчүн? Чекаптын ичинде аябай самый необходимый обследованиялар бар. Ошол эки обследование, анан кийин баасы дагы, неме баасына да ар бир мен жазган, например, позициялардын баарын өзүнчө обследование өтсө, акчасы көбүрөөк болуп калып атат. А чекапта акчасы мындай ценасы азыраак болуп атат. Ошон үчүн аябай выгодно болот именно финансово и бүт профилактика боюнча, жанагы алдын алуу боюнча чекапта бар бүт предусмотрено да, все, что необходимо. Эң жакшы. Гүлбарман апаны, мен билем сиздин баягы жакшы адатыңызды, сиз экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткансыз, азыркы күндө мен өзүмдүн жакын туугандарыма, подружкаларыма чекап дарить этем деп. Мен ойлойм, бул аябай жакшы культура деп. Туурабы? Албетте, да. Мисалы, эң жакын адамыбыз үй бүлөбүзгө подарка кылганда эмне кылып, мурда башкача подарка кылсак, азыр чекап подарить этмей салтын таратсак болот, Бул эң сонун жакшы бир неме болуп калат да, подарок болуп калат, белек. Эң сонун белек болуп калат. Анткени биринчи байлык ден соолукта. Ден соолуктан баары башталат. деп айттыңыз. Гүлбарман апамна, баары бир дайыр жолу айтып кетели. Ушул протрузия дейсиз, мына остеохондроз алып келет, ушул грыжага, эмеге кандайча алдын алуу керек? Эмне болгондо биз оорубайбыз? Биринчиден өзүбүздү карашыбыз керек, өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Бизди негизи мындай кыргыздарда өзүнчө коюп коет го, жана бала чоңоюп келаткандайчы, ал деле жакшы. Бирок профилактика кылып, ооруду көп көтөрбөш керек, туура отуруш керек, кичинекей балдарды дагы мындай жана культура поведенияга үйрөтүш керек да. Анан кийин спорт. Биринчиден, конечно, спорт деп айтсам болот. Если спорт менен жок дегенде үйдөн жөн эле гимнастика, ЛФК жана Советский Союзда эмне үчүн азыраак ооручу? Анткени бизде деген тетиги садиктен баштап ЛФК болчу. Гимнастика 5 мүнөт, 10 мүнөт, между перерывами в школе тоже гимнастика болчу. На заводе, на предприятиях всегда же было утренняя гимнастика деп, анан кийин в обед. Радиодо утренняя гимнастика деп бир 10 мүнөт ушундай гимнастика болчу, радиодо ушундай жакшы болчу. Советтер Союзунун көп жакшы нерселери бар. Ар бир периоддун өзүнүн жакшы, жаман жагы да. Советтер Союзунун ушундай жакшы болчу, ден соолукка көп көңүл бурчу. Мен ойлойм, азыр да биз ушул маданиятты биздин көрүүчүлөргө, биздин элибизге үйрөтөбүз деп ушуну айтып отурган биздин негизги максатыбыз. Оорубай врачтарга ооруну алдын алып келгиле. Ооруну алдын алып текшерилиңиздер. Жана негизги сиз айткандай, Гүлбарман апа, сиз эмне үчүн өзүңүз жөнүндө айтпайсыз? Сиз спорт менен алектенесиз, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Мына, мисалы, врач өзү спорт менен заниматься этпей, өзү оорулуу болуп, анан башка бирөөгө кеңеш берсе, ал жарашпайт деп ойлойм. А сизге жарашат. Айтып бериңизчи өзүңүз жөнүндө. Эми өзүм жөнүндө айтсам, мен деле баягы жөнөкөй эле адаммын да. Менде деле протрузия бар, менде деле грыжа бар. Бирок ошону билип, мен спортко аябай көп көңүл бурат атам да. Мен
күн сайын эртең менен обязательно гимнастика кылам, пресс качать этем, жанагы белдин мышцаларын качать этем. Негизи муундарды кармаган көнүгүүлөр менен упражненияларды жасайм да. Ошол анан эми эң сүйгөнүм бул деген велосипед теям. Андан тышкары сиз сууда сүзөм деп да айткансыз. Эсиңиздеби Босфор жана переплыть Босфор деген мечтаңыз бар. Мен сизге ошону каалайт элем. Да. Гүлбарам Манаповна, мына азыр биз грыжа жөнүндө, протрузия жөнүндө жакшы айтып бердиңиз. Экөөнүн айырмасы жөнүндө да айтып бердиңиз. Биринчи протрузия, анан барып грыжа өтүп кетет депчи. Ушуну кандайча алдын алса болот? Алдын алуу, ушуга өткөрбөш үчүн. Эми биринчиден туура отуруш керек. Жана жаш балдарды, кичинекей школьниктердин баарын туура отурганга үйрөтүш керек. Аны үйрөтүш үчүн ар бир школдо ЛФК, мектепте гимнастика, үйдө ата энеси эртең менен турдугу гимнастика кылыш керек, жана физкультура. Жок дегенде жөн эле физкультура менен заниматься этсе деле ошол эки көп жардам берет. Мен азыр бир жакшы ой келди, сөзүңүзгө алчы. Дагы бир подкастыбызда ушу ЛФКнын бир специалисти менен сүйлөшүп, же болбосо сиз деле өзүңүз ушул жерден кандай кыймылдап экөөбүз чогуу көрсөтөлү, кандайча бир 5 мүнөт кыймылдап макулсузбу ушуга? Жакшы. ЛФК кыймылдоо дагы Ор нерсени асыраак көтөрүп, если бели ооруп атса, такыр эле көтөрбөй эле койсо болот да. Анан спорт, плавание, суу. Плавание аябай жакшы жардам берет, сууда сүзүү. Ошон үчүн биз эмне дейбиз? Бассейнге барыш керек. Эми негизи жанагы көп кыймылдаш керек да. Көп кыймылдап, эртең менен жок дегенде 5-10 мүнөт физкультура кылыш керек. Оор нерселерди асыраак көтөрүп, туура тамактануу. Эми туура тамактанууга эмне керет? Ар бир киши чоңойгон сайын негизи балдарчы, алар тердейт. Тердегенде тери менен кальций, магний, микроэлементтердин баары чыгып кетет. Аны деген восполнять этиш керек, кайра ордуна келтириш керек да. Ошон үчүн диета деп айтабыз да. Ошо диета дегенибиз бул маселеде ошо туура тамактарды, жер жемиштерди көбүрөөк жеш керек, туура жеш керек, убакыты менен туура. Правильное питание деп азыр аябай модно болуп кетпедиби? Ошо правильное питание болуш керек да. Туура. Мен сизге да кошумча азыр көбүнчө балдар, жаш балдар убактысы жок эле кетип баратып эле жа спрайт, кола же болбосо хот-догторду ушу менен эле токтотуп коюп атпайбы? Ошондо да келип чыгат да, макулсузбу ушуга? Жок, тоозмун. Анткени бул деген бул суусундуктар наоборот биздин организмден чыгарат да. Ошо бүт микроэлементтерди восполнять этпейт. Наоборот чыгып кетиши мүмкүн ошолор мененчи. Аны ичип алып, булар деген ашказаны толуп калат да, уже тамак жегиси келбей калат. Ошентип күндөн күн сайын булар өзүнүн нормасын, ар бир күндө бир өзүнүн нормасы бар да, ошо норманы албай, ошон үчүн көп оорулар келип калышы мүмкүн. Туура. Демек, мына биздин көрүүчүлөр Гүлбарам Манаповна айткан сөздү капка салыңыз, ойлоп коюңуз, өзүңүз эле эмес туугандарыңызга, досторуңузга баарын айтыш керек. Бизде Кудайга шүгүр, азыр жашылча жемиш мына жайында көп аябай жашылча жемиштердин түрлөрү бар. Ошолорду жеш керек. Деги эле биздин өзүбүздүн кыргыздын тамактары сонун да, Мен даже тамактардан да айтып кетейинби, кайсы тамактар жакшы болот? Бул деген жанагы сүт. Биринчиден сүттө аябай калий, кальций, микроэлементтер аябай көп. Анан кийин айран, сүзмө, урут. Ошолор эң жакшы да. Балдар эмне үчүн көп курут жегиси келет? Анткени алар көп чуркашат. Чуркаганда тердешет.
терменен жанагы туз да чыгат, калий, кальций микроэлементтер чыгат. А биздин жанагы курутта бүт составы эң жакшы да, туз да бар, микроэлементтер да бар, кальций да бар. Ошон үчүн алар подсознательно тянутся к куруткачы, восполнять этем деп, ошон үчүн баары курутту жакшы көрөт. Жакшы. Бир убакта курут жок болуп кетти, азыр көп жерде курут сатылат. Демек эң түшүнүктүү экен да, жакшы. Андан кийин жанагы кальций деген кунжуттун ичинде, кунжут бар го. Ооба, сиз бир айттыңыз эле го, күнүгө ошо кунжуттан жеп туруш керек. Бир чайный ложка норма, суточная норма кальция бир чайный ложканын ичинде. Аны болсо мындай курубай жеш керек да, сырым виде. Анан ошону чайнап, кичине сливочный май же жөнөкөй майдан кошуп коюп, ошо менен май менен жакшы узгайтып да. Ошону жыбайт этип мындай чайнап, чайнаганда боордой болуп калат да, жана боор бар го. Кичинекей балдар кээ бирөөлөр ошо боор жегиси да келип калышат, ошо кальций жетпегенде. Мунун баары профилактикага деп эмелетсе болот. Анан кунжутту эми жаш балдарга эле эмес, улуу муундарга дагы жана остеопороз болбош үчүн деп сиз мага сунуштаганыңыз эсимде. Рахмат. Мен сиз ошо айтканда кунжутту жеш керек дегенден баштап, мен мүмкүн интернеттен деле башка жерден деле көргөндүрмүн. Бирок именно сиз айткандан баштап мен кунжутту алып, ошону үстөлдүн үстүнө кое баштадым. Сизге рахмат, Гүлбараман апамна. Анда эмесе Гүлбараман апамна, сиздин бүгүнкү мына протрузия, грыжа жөнүндө аябай жакшы маек айтып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Сизге чың ден соолук каалайм. Дайыма сиз ошо баарына үлгү болуп жүрүңүз. Мен сизди билем, мынакей триатлон менен заниматься этип, же болбосо велосипед менен, велоспорт менен заниматься этип, анан ошол жөнүндө сиздин Instagram страницаңызда ошол жакшы бир рилс бар экенин билем. Урматтуу көрөрмандар, биздин Гүлбараман апамнын өзүнүн баягы личный страничкасына кирип көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биздин мына бирки суроолор боюнча ушу подкасттын YouTube каналына биздин сурооңуздар болсо жазыңыздар. Рахмат. Гүлбараман апамна, сиз келип бизге ушул жөнүндө айтып бергениңизге, биздин көрөрмандарга айтып бергениңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, биздин көргөн биздин көрөрмандар бизге сиз айткан кеңештерди пайдалуу болот деп. Чоң рахмат.